Бүгүн мен сиздерге I play жана I'm playing сүйлөмдөрдүн айырмасын түшүндүрүп берем. Экөөсү эки башка чак. Англис тилинде билесиздер, кыргыз тилинде 3 чак эмес, 12 чак бар. Учур чактан эле 4төө, келер чактан 4төө, өткөн чактан 4төө. Общий 12 чак бар. Ал эми кыргыз тилинде болсо 3 эле чак бар, Учур чак, өткөн чак, келер чак. Эми карап көрө турган болсок, I play жана I'm playing сүйлөмдөрү экөөсү тең, бул учур чакты түшүндүрөт, бирок экөөсү эки башка чак англис тилинде. Биринчиси I play деген бул present simple, ал эми I'm playing деген present continuous tense. Мисалы үчүн бирөө мага I'm playing деп айтып жаткан болсо, мен ойноп жатам дегенди түшүндүрөт. То есть азыр мен ойноп жатам дегенди түшүндүрөт. Хотя бул жерде now, at the moment деген сөздөр жок болсо деле, мен түшүнөм ал азыр ойноп жаткандыгын. Ал эми I play деген сөз бул мен негизинен ойнойм дегенди түшүндүрөт. То есть present continuous бул учур улануучу чак. Биз сүйлөп жаткан учурда кыймыл аракет азыркы учурда учур чакта болуп жатат. Мисалы үчүн I am working, мен азыр иштеп жатамын. I am watching TV, мен азыр телевизор көрүп жатамын. I am running, мен азыр чуркап жатамын. I am walking, мен азыр сейилдеп жатам. То есть кандайдыр бир кыймыл аракет азыр болуп жатат. It is raining, азыр жамгыр жаап жатат. They are studying, they are learning English, алар англисче үйрөнүп жашат. То есть жардамчы этиш to be менен жасайбыз. To be'нин учур чакта 3 түрү бар. Am, is, are. Ал эми негизги этишке андан кийин ing континуасын улайбыз. Мисалы үчүн work деген сөздү ала турган болсок, иштөө деген сөз. Бул жерде I am working. Көрдүңүздөрбү? Биз сөзсүз түрдө present continuous tense'де ing улайбыз. Эгер ing жок болуп калса, анда сүйлөмүңүздөр туура эмес болуп калат. Көпчүлүгү же present simple эмес, же present continuous эмес сүйлөмдөрдү түзүп коюшат. Мисалы үчүн айтор I am play, ушул сыяктуу. Ал эми present simple. Present simple болсо бул учур жөнөкөй чак, жөнөкөй учур чак деп айтылат. Present simple биз сүйлөп жаткан учурда кыймыл аракет учур чакта кайталанат. Же болбосо кандайдыр бир факт жөнүндө сүйлөгөндө, сезим жөнүндө сүйлөгөндө, мүнөз адамдардын мүнөз жөнүндө сүйлөгөндө ушулардын баардыгы present simple болуп эсептелинет. Мисалы үчүн I work. Көргөнүңүздөрдөй бул жерде өз аты айтып турганда жөнөкөй эле сөздөрдөн эки сөз биригип эле бир сүйлөмдү түздү бул жерде. I work. Көпчүлүктүн катасы ушул жерге am, is аны кошо берет. Кошпойбуз бул жака. I work деген сөз мен иштейм дегенди түшүндүрөт. То есть мен негизинен иштейм дегенди түшүндүрөт. Бирөө менен суроо берет. Do you work? Сен иштейсиңби негизинен? Yes, I do. Ооба. Же болбосо are you working at the moment? Сен азыр иштеп жатасыңбы? Yes, I am. Ооба. Көрдүңүздөр, экөөсү эки башка маани. Мисалы үчүн мен негизинен китеп окуйм десек, анда I read a book. I read books. I read magazines. Мен журналдарды окуйм. Эгер сиз кыска убакыттын ичинде англис тилин үйрөнгүңүз келсе, анда мага келсеңиз болот. Как раз мен набор ачтым азыр. Менде окуп жаткан окуучулар аябай көп, бирок ошого карабай дагы да болсо сентябрь айынан набор ачтым. Ар айдын башынан набор болот. Ошондуктан кимде ким англис тилинде кыска убакыттын ичинде сүйлөгүсү келсе, ооба, именно мен билесиздер спикингге внимание берем. Именно сүйлөгөнгө кимде ким сүйлөгүсү келсе, анда бул жакта номерге жазып мен менен байланышыңыздар. Кыска убакыттын ичинде 0 баштап англис тилинде сүйлөсөңүздөр болот. Барыңыздарга ийгилик. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин.